эл чындыкты билсин. Ташиевдин тарапташы чек арадан кармалды. Нургазы Анаркулов Казакстандан Кыргызстанга кирип келе жаткан маалда ИИМ тарабынан кармалганы кабарланды. Буга 75 адамдын кайрылуусу боюнча иш себеп болгону айтылууда. Азырынча расмий маалымат бериле элек. Анаркулов 2020-жылы президенттин аппаратынын маалымат кызматын жетектеген. Кийинчерээк ал пара алууга шектелип кармалган. Урматтуу Садыр Жапаров, биздин мэрге туаттыр. Биздин мэрди кайра бериңиз, ошко сурады, ошо элине бериңиз. Биздин мэрибизди Кудай берген мэр, мынчалык ошо өнүккөн эмес болчу. Өзүңүз да келип көрүп мактап кеттиңиз. Мэрибизди бере албайбыз, ишинге бере албайбыз. Чындап өнүктүрдү, мэрге оштун эли өтө ыраазы. Пожалуйста, мэрибизди албаңыз кызмат ордунан, иштесин, бизге керек ал. Биздин мэрибизди эч ким алмаштырбайбыз. Мэр койсоңуздар, ал мэрди биз мэр дебейбиз. Биз үчүн номер 1 жалгыз оштун мэр Жеңишбек мэрибизди кайтарыңыз. Мана берүүчү тамам, кыйналбай атасыңарбы? Дага силүү келеген өткөрдүк, жакшы деген баа берди. Колдон келиши менен иштедик, Кудай кааласа. Эч бир жасаган жумуштарыбыз, жасаган эмгектерибиз баардыгы шаар үчүн. Мынакей 1 жылдын ичинде жасаган жумуштарыбыздын баардыгы мынакей жалпы Кыргызстан боюнча биз үлгү болдук. Баардыгы айтылат мынакей. Кана ош шаарында иштесе баардыгы депчи. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, мен силерден аябай сыймыктанамын. Жалгыз эле мен жасаган жумуш эмес, урматтуу коллегалар. Силер менен чогуу жасалган дагы жумуш. Мынакей шаардын көркү, шаарда жасалган жумуштар, шаарда жасалбай калган жумуштар, шаарда көргөн жат көрүнүштөр баардыгы силер менен менин во главе, сиздер менен сиздердин жүзүңүздө. Ошон үчүн ар бириңиздер мэрде иштеп атабызбы, биз бир тууган. Улумумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Ага элебиз. Мен ушундай бир эмеге ынандым, урматтуу коллегалар. Азыр бир нече сайттарда жана фейк маалыматтар чыкты го. Ошондо элдердин көрүп жазган көрүп ушунчалык элге ыраазы болдук. Рахмат деп ушунчалык ыйлашып, почему, за что деп жазышты го. Мен ушунчалык ынандым. Элден эч качан кол үзбөш керек экен. Элден эч качан элге ушу эмгек даябаш керек экен. Урматтуу коллегалар, мен силерге да ошондой үндөйт элем. Кудай кааласа, мына Кудай Таала бизге возможность берди, иштегиле депчи. Ошол ишти толук аткарыш керек бизде. Не то, что быть мэром работать можно, рядовым сотрудником мэрии можно работать. Ар бир кылган Кудайга жасаган иштериңиздер баардыгы адал, пешенетер, эл үчүн иштеп атабыз. Ошондо бүгүнкү коллеганын жыйынтырмын силерди чын билимден туктайм. Дальше продолжаем, работаем. Ошо заманда күмөш канаты. Бул жалпы аянты 4800 метр квадрат. Ички пайдалуу аянт болсо 2815 метр квадрат. Жалпы ичи. Бизде деген бул негизги заманбап автоматташтырган пленкалуу истенет. Бул Кыргызстанда аналогу жок, муниципалдык биринчи күнү саналат. Бизде буга чейин 700 000 данага жетпеген гүлөндүрүүчүбүз. Азыр болсо 3 миллионго чыгып атат. Бизнес боюнча бул деген иш көз. Биз мурун сырттан сатып алчубыз. Азыр бар өзүбүздөн өндүрүлүп, өзүнөн чыгарылат. Бул жерде мурун абалы Жеңиш Ерматов биринчи болуп келген күнү ушул жерге келген өзү. Ушуну көрүүбүз эле нерселерге жаңы күнөсөн уруп берейин деген Кудайга шүгүр бүгүн ушул жерде жетип турабыз. Азыркы мына сыртты жогорутан көрүнүшү. Бул биздин Зеленхоз деген жашылдандыруу жана тортон ишканабыздын мурунку абалы техникалары 60-жылга бери болгон болчу. Быйыл ушул
жалпысынан 50-дөй спецтехникалар ошол баягы техникалар. Мына бул жерде негизинен суу жана энергиянын эң өзгөчөлүгү эконом электр энергия. Сиз көрүп тургандай бул уж биздин автоматташтырылган суу караш системасы. Мурун деген бизде 50 кеминде 50 жумушчу кол менен суу күчүдө. Бул да көзү көрүп тургандай буга азыктар кошулат, дарылар кошулат дагы өзү аралаштырып туруп, өзү автоматтык түрдө саат менен суугап турат. Анан эң негизги өзгөчөлүгү бизде азыр бул жерде 6 секция бар. 6 секцияны эгерде бир секция иштесе, бир секциянын гана расходун чыгарат да. Баягы өтө үнөмдүү насостор берет. Анан бул биздин негизинен технология бул жалпы жинашкана Кореядан баары автоматташтырылган. Күндүн погодага, күндүн чыкканына дагы эгер күн бүркө болсо, анда ачык болот. Ушундай системаларны алып берсеңиз, азыр үйдө жогорулай ачып баштайт. Жакта иштеген. Машина куруп, Бул муздак суудан муздак аба чыгарып берет. Будан алып 10 данна койдук. Кышында болсо бизде атайын от казан бар. От казандан жылуу суу алып туруп, ошондон жылуу аба чыгарып берет да. Бул ошол бүт ичинин камсыздыкка жеткен объем. Жалпы бизде шаар боюнча 28 түр гүл өндүрөбүз. Мисалы үчүн майда шаарга эге турган гүлдөрүбүздү азыр башта февралда эге баштайбыз. Ошондо 2 айдан. Бул комнатабыз эң жылуу комната. Уруктарды чыгарып турганда бул жерден бүт жумада чыгарып отуруп, анан кийин экинчи секцияга өтөбүз. Ошондо 20 мурун деген ашып барса 10го жетпеген түр өндүрчүбүз, чыгарчубуз да. Бул менен бизде азыр уже бюджетке киргиздик 28 түрдү. Мындай айтканда Кыргызстан боюнча башка жакынкы шаарлар, ошо Манас шаары, Баткер шаарларын сураса, аларда дагы сактанган түрүбүз бар. То есть өзүн актап турган. Анан ушул ысып кеткенде автоматтык түрдө ушул бүт бар иштеп өздөрүчү. О эки жигит менен ошо кореецтер күндө онлайн сүйлөшүп турушты. Онлайн сүйлөшүп туруп, алар өздөрү эметип, ана билен истейт экен ошондой курулду берчи, кармызды ачып, кафе. Биз Кореяны көргөндө 9 миллион 3 эсе адам чыгат. Чек шарда сурап атасыз, ушуну технологияны көрсөтөбүз. Көмөс сразу. Сам көрүп келет, жүрүңүз өтүп, кетягын эмелер бар. жылы 1978 мыйзамсыз курулуш объекттери аныкталып, анын ичинен 1834 объект буздурулду. 2025 жылы капиталдык салымдар беренеси боюнча мамлекет Ош облусуна 8 миллиард 543 миллион сомдук жардам көрсөттү. Анын 8,1 миллиард сому толук каржыланып, 357 объектке жумшалган. Мындай маалымат бүгүн Минкап башчысы катышкан жыйында айтылды. 242 социалдык объектке Ош облусунда жалпы 500дөй мектеп бар болсо, анын 133 мектебинде 2025 жылы курулуш же ремонт иштери жүрдү. Мындан тышкары 57 бала бакча, 17 саламаттыкты сактоо, 35 маданият жана спорт комплексте иш жүрдү. Буларга 3,7 миллиард сом каражат кетти. Өзгөн стадионуна 141 миллион сом, Кара суунун стадионуна 274,5 миллион сом бердик. Адылбек Касымалиев инвестиция тартууну күчөтүү зарылдыгын айтып, ишкерлерге тоскоолдук жаратпоону талап кылды. Ош облусу өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүндө чоң ролду ойнойт. Бирок өндүрүмдүүлүк 1 жылга 23 миллиард сомго жакын болду деп сынга алды. Өндүрүмдүүлүк жакшы эмес. 2025 жылы өнөр жай продукциянын дүң өндүрүү кичинекей, мына Таласта 51 миллиард сом түзсө, Ош облусунда 22,8 миллиард сомду түздү. 2,3 эсеге аз. Ошондой эле өнөр жай товарлардын сапаттуу жогорулатты, экспортту көбөйтүү боюнча аракеттер арбын болууга тийиш. Кыргызстан үчүн экспорт өтө маанилүү, муну баарыңыздар билесиз, бул багытта системалуу иштер болууга тийиш. Бул сиздердин да жумуш, инвесторлорду тартып келип, ошолорго жакшынакай жагдайды түзүп берип, көзөмөлгө алуу, мына сиздерде түздөн түз милдет.
Жыйында коюлган тапшырмаларды аткаргандыгы үчүн Үзгөн жана Чоңлай райондоруна оң баа берилди. Ал эми инвестиция тартуу боюнча Каракулжа, Алай райондоруна сын айтылса, бир топ айыл өкмөттөрү менен Ноокат шаарынын мэрине тартиптик жаза белгиленди. Алай районунун Жаңы Алай айыл өкмөтүн, Арабан районунун Чегабат, Дөбө Коргон, Керметөө, Төөмойун айыл өкмөтү, Каракулжа районунун Каракочкор, Ойтал, Алайкуу айыл өкмөтү, Кара Суу районунун Датка, Жоош, Ынтымак, Башбулак, Мады, Папан, Манас айыл өкмөттөрү, Өзгөн районунун Жалпакташ, Дөңбулак айыл өкмөттөрү, Чоң Алай районунун Жекенди айыл өкмөтү, Ноокат районунун Караташ, Зулкуев, Мирмахмудов, Көпбел жана Бел айыл өкмөттөрүнүн башчыларына, ошондой эле Ноокат районунун мэрине тартиптик жаза берүү, райондук мамлекеттик администрация башчылары акимдерге сунушталсын. Бир эле чыкпай калган бул көмүрдүн өндүрүшү. Көмүр өндүрүшү билесиңер, бул табигый чыгып аткан кен болуп эсептелет. Ошол жерден көмүрдүн кени түгөнүп калып, ошол чыгарып аткан көмүрдүн сапатында топурак көп чыгып калганга байланыштуу быйылкы акыркы ушул 4-чү чейректе өндүрүштүн түшүп кеттигине байланыштуу өндүрүшүбүз ошол артка тартып койду. Ош облусунун бюджети 2025-жылы кирешилер боюнча эсептегенде 6 миллиард 447 миллион сомго жеткен. Бул 2024-жылга салыштырмалуу 2,3 миллиард сомго көп. Бирок облустагы айыл өкмөттөрдүн 35и дотациядан чыга элек. Негизсиз, мыйзамсыз текшерүүлөр түбү менен токтосун. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу. Өйдө жактан биз айтып атабыз бардыгыбыз эле. Мына орто деңгээлде, ылдыйкы деңгээлде ош жерде бир отуралы буту тозмой бар да бизде. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин салык кызматы. Мына бардыгыңыздарга могу жерден айтып коеюн. Бизнеске мыйзамсыз, негизсиз иштениңерди токтоткула. Укпайм мен мындан кийин. Текшерүүлөрдө мына мораторийда жарыяланды. Эгерде кандайдыр мыйзамды бузуп аткан болсо, анда бир жөн. Аны жөн эле барып эле мынча бер, тигинче бер дегендер токтолсун. Прокуратура ким? Көзөмөлгө катып алыңыз. Көзөмөлгө катып алыңыз. Мына мен балдарды дагы, биздин балдарды отуруңуздар. Жөнөтүп турам. Жөнөтүп, кээ жерде сурамжылаштырып да турабыз. Дагы жолу айтылам, экономикага алардын салымы абдан чоң. Алар салык төлөп атышат. Ошо салыктан мына биз жашап атабыз. Ошо салыктан мындай курулуштарды жасап атабыз. Эгерде кандайдыр мыйзамды бузуп атса, анда чараларды көрүшүбүз керек. Кыргызстан эми кичинекей эле мамлекет, сөздөр угулат, сөздөр жетет. Ошон үчүн мына дагы жолу айтып кетем, аяр мамиле кылып, инвесторлорго дагы көз карашыңарды өзгөртүшүңөр керек. Жогорку жактан мына биздин урматтуу президентибиз дагы дайым айтат. Менин талапкерлигим коюп атканда да мага ошондой тапшырма берген, экономиканы мага берген. Экономиканы мына аягына чейин сиз карайсыздар. Инвесторлор биздин артыбыздан эмес, биз инвесторлордун артынан жүрүшүбүз керек. Аларга мүмкүн болушунча жакынакай жагдайларды түзүп, коңшу чоң мамлекеттерге кетип калып атат көбүнчө инвесторлор. Биз өзүбүзгө алардын баардыгын өзүбүзгө тартып алышыбыз керек. Мына Эмиратка барып келип 7 жылдан бери Маздар деген чоң компаниясы бар. Айтып атып, мына Минэнергетика менен кол коюшту. Азыр келип инициалдык келишимде түзөтүп коюш керек күн электростанциясын. Өзбекстанда ал компания 14,5 миллиард долларга инвестиция алып келген. Мен өткөн жылы барганда айттым эле, бизде 2 миллиард, 1 миллиард, 2 миллиард бизге келчи деп. Бир жылдын ичинде жетишти. Бизге келгенде, ал келсе анын артында да чоң компаниялар бар ал жерде. Араб өлкөлөрүн өзүңүздөр билесиздер. Мамлекеттик да фонддор бар. Дагы бир фонд, дагы гидроэлектростанция боюнча да 2 келишимди түздү. Алар келсе, мындай болуш керек да, ар кайсы мамлекеттен инвесторлорду тартып келгенге аракет кылышыбыз керек да.
тэц дагы курабыз, электр энергиясына тэц дагы курбасак болбойт. Ана мен дагы айтып кеттим эле, билбейм, келечекте атом электростанция дагы өтүшүбүз керек балким. Москва барганда Росатом көргөзмөсүнө да барып карап чыктым. Коопсуздугу абдан уже жакшы түзүлгөн экен. Уранды полностью кайра иштетип чыккан технология бар экен да. Казактар уже чечим кабыл алышты, өзбектер да кабыл алышты, кургантып.